Бишкекте фото жана видео байкоо камералары орнотулган жерлерде жол кырсыктары 52%га кыскарды. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков коопсуз шаар жана бузуулардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалыматтык тутумунун ичине мониторинг жүргүзүп жатканда айтылды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул жылдын 8 айында бузуулардын бирдиктүү реестри тутумунда 267 миңден ашуун протокол катталып, 426 миллион сомдон ашуун суммага айып салынган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда бүгүнкү күнү коопсуз шаар долбоорунун алкагында 400 миңден ашуун жол кыймылынын эрежелерин ар түрдүү бузуулар катталган. Алардын ичинен 178 миңдей бузууга 200 миллион сомдон ашуун төлөнгөн. Бишкекте фото жана видео байкоо камералары орнотулган жерлерде жол кырсыктары 52%га кыскарды. Жол кырсыктарын былтыркы жылга салыштырмалуу анализ кылып көргөнүбүздө 70%га чейин жол кырсыктарынын азайып атканы байкалууда. Андан сырткары ошол аппараттык программалык комплекстер иштеп баштагандан баштап бүгүнкү күнгө чейин 400 миңден ашуун ар кандай жол эрежесин бузуулар катталды. Ошонун ичинен азыркы күндө 178 миңден ашуун жол эрежесин бузуулар боюнча айып пулдар төлөнүп, жалпысынан алганда 200 миллион сомдон ашык акча бюджетке түштү да. Бүгүн Жогорку сотто Өмүрбек Текебаевдин иши жаңы жагдайларга байланыштуу каралат. 16 июлда Жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун жактоочулардын арызынын негизинде ишти кайра карамак. Анда соттук отурум 21 августка жылдырылган. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов коррупция боюнча айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Буга негиз болгон көрсөтмөнүн ээси Орусияда олуттук кылмыш ишине шектелип камакка алынган. 3 майда Жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра карап, үй мүлктү конфискацияга алуудан тышкары өкүмдү өзгөртүүсүз калтырган. Казакстанда пияз, савис, картошка, күрүч жана биринчи сорттогу ундун баасы кымбаттады. Бул тууралуу экономика министри Руслан Даленов билдирди. Соода жана интеграция министри Бакыт Султановдун айтымында өндүрүштүн жолго коюлбагандыгы, ортомчулардын көптүгү, сактоо шарттарынын сакталбаганы кымбатчылыкка себеп болду. Министр буга орус экономикасынын таасири дагы тийип жаткандыгын кошумчалады. Өкмөт инфляция көлөмүн 4%дан 6%га чейин кармап туруу үчүн эл эң эле көп колдоно турган 10 азык-түлүктүн баасын көзөмөлдөп турууга убада берди. Бул пияз, савис, картошка, кызылча, күрүч, ун, уй, кой, жылкы эти жана нан. Ысык көл районунун Бостери айылында Номад маданий борборунда көчмөндөр модасы 2019 эл аралык фестиваль өтүүдө. Фестивалга 13 мамлекеттен келген мода индустриясынын өкүлдөрү катышууда. Уюштуруучулардын айтымында эл аралык фестиваль бул аймакта биринчи жолу өтүүдө жана ал Кыргызстандагы мода индустриясын өнүктүрүүгө, ысык көлдүн кооздугун даңазалоого арналган. Фестиваль бүгүн жыйынтыкталат. Кыргызстандын волейбол боюнча курамасы борбордук аймактагы командалар арасындагы Азия биринчилигинин жарым финалына чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын волейбол федерациясы билдирди. Мелдеш Непал шаарында өтүп, ага 7 команда катышууда. Кыргызстандын курамасы А тайпасына түшүп, Мальдив жана Непал курамалары менен ойногон. Кыргызстандык спортчулар 2 кураманы тең утуп алдыга чыкты. Ошентип 6 упай топтогон кыргызстандык спортчулар өз тайпасында биринчи болуп, жарым финалга чыгышты. Жарым финалда алар Б тайпасында экинчи орунду алган команда менен ойнойт.